Эми келип туруп Конституциянын негизинде иш алып барабыз деп атасыңар. А буга чейинки алып койгон мүлктөр эмне болуп атат? Соттун чечими жок. Ошон үчүн сизге айтат элем, Бекмурза Турдакулович, биз мыйзамдуу өлкөдөбүз. Ошол эле Конституцияны мен сизге биринчи беренесинин 4-чү пунктун эстетип кетет элем да. Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат. Кыргыз Республиканын эли жок, бул эч нерсе жок. Бирден бир байлыгы бул эли. Ошон үчүн сиздер дагы погон тигип могу жерде турасыздар, биз дагы мандат алып могу жерде элдин үнүн, добушун аткаруу бийлигине президентке жеткизебиз деп эл өкүлү болуп могу жерде жогорку кеңеште отурабыз. Биз могу жерде эл өкүлдөрү элдин элегинен өтүп келип атабыз. Өзүңүзгө маалым болгондой Конституциянын негизинде элдин атынан эки эле киши сүйлөйт. Кыргыз Республикасынын президенти, анан жогорку кеңештин депутаты. Башка бир могу жерде отурган атка минелер, булар шайлануучу кишилер. Бүгүн бар, эртең жок дегенде. 5 жылдык мандаты менен отуруп келген могу жердеги депутаттардын үнүн укпай койдуңар убагында келгенде. Чакырганда келбедиңер, могу жерде макулдашайлы деген. Ошон үчүн азыр эми бирден бир мыйзамдуулукту ушул жаатына кое турган Бекмурза Турдакулович, бул башкы прокуратура. Сиздерге күч кубат берсин. Рахмат.